Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына жана шайлоо кодексине ылайык жогорку кызматка, тактап айтканда депутаттык кызматка Кыргыз Республикасынын жараны гана шайланыш керек. Кош жарандуулукка биздин мыйзам жол бербейт. Бүгүнкү күндө кош жарандык менен депутат болуп отурган эл өкүлдөрү бар. Тактап айтканда апрель айында Келдибаев Сагындык борбордук шайлоо комиссиясынын алдоо жолу менен жасалма документтерди колдонуу менен мандат алды деп күмөндөп жатам. Бизге белгилүү болгон маалыматтарга караганда Келдибаев Сагындык бүгүнкү күнгө чейин Россия Федерациясынын жараны. Андан сырткары Россия Федерациясынын аймагында Келдибаев Сагындыкка тиешелүү бир нече фирмалар бар. Бүгүнкү күндө алар иштеп жатат. Мыйзам боюнча депутат бизнес менен алектенгенге укугу жок. Келдибаев Сагындык 20 июнь 2017 жылы Россия Федерациясынын жараны катары соттолгондугу тууралуу чечим да чыккан деген маалымат бар. Мага түшүнүксүз болуп жаткандыгы Келдибаев борбордук шайлоо комиссиясын алдап, аларга консульствонун справкасын тапшырган. Жобо эрежелер боюнча консульство эмес, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин атайын жарандыкты аныктоо боюнча өкүлчүлүгү Кыргызстанда бар. Ошол орган гана бул справканы бериш керек болчу. Жана жогорудагы справканы борбордук шайлоо комиссиясы мандат берүүгө негиз катары кабыл алууга укугу жок болчу. Мен өзү башында ошо мандат алганга чейин эле бардык жерлерде айтып келатам. Мен гражданством болгон. Мен гражданствону 2006 жылы 10 октябрда алган гражданство. Кайра 2014 жылы декабрда тапшырып атамын. Себеби мен бул депутаттыкка барардын астында бардык мыйзамдар менен таанышып, анан кийин мен бул жарайбы жаралайбы деп. Анан мен карап көргөндө мен гражданствомду тапшырышым керек экен. Мен 13 жылы, 12 жылы жылдын акырында, 13 жыл башында мен заявление жазгам. Почти бир жылдай Москвага барып кайра кайтып келип атып, бир жылдан кийин анан ответ келген гражданстводон чыгарылдым деп. Ал боюнча мен посольстводон, консульстводон жана Россиядан справкаларды алып, мен уже тапшырдым жака. Эгерде анан ишеги мен БШКга, эгерде менин гражданством боюнча кандайдыр бир мыйзамсыз эмелер болсо, аны мен мыйзам шегинде жооп берүүгө даярмын деп мен баарын жазып бердим. Мен мыйзам сыйлаган адаммын. Мен андай мыйзам бузуу менен мага мандатка барып, мага мандаттын андай деле кызыкчылыгы жок. Мен ушу элге кызмат кылайын деп аракет кылып документтерин тапшырганмын. Анан азыр мен угуп атам, бул ошол соттолду деген документ бар экен деп. Анда мен муну сотко берем анда. Ошону тастыктап берсин, мен кайсы жылы кандай бир мага улам жала козголду экен. Аларды мен сотко берем анда мунучу. Азыр мен тияка ден соолукка байланыштуу кодос сүртүүчү аттым эле, шаарга барсам буюрса. Заявление жазып, официально и сотко кайрылам.